Макул урматтуу Руслан Миртуганым, бул жашоодо жөнөкөй бир сантехник бол, жөнөкөй бир механик бол, врач бол, дамла бол, жөнөкөй бир дыйкан бол. Бирок бара турган жериң бейиш болсо, эң негизги максатыбыз ушул го биздин. Мусулмандын максаты ушул го. Макул миңдеген, миллиондогон акчаларга иште. Мен деген машиналарды минип жүр. Бир эмес 80 да кыз менен сүйлөш. Бирок бара турган жериң тозок болсо, анын не кереги бар? Урматтуу Руслан Миртуганым, ойлонушубуз керек. Биз бейиш үчүн аракет кылышыбыз керек. Негизги максатыбыз ушул эмеспи? Өмүр бою зына кылып, күнөө кылып, тозокко барып кала турган болсоң, анын не кереги бар да? Өмүр бою сооп иштерди жасап, бара турган жериң бейиш болсо, кадамың тийсе, кадамыңа күч кошо турган жер болсо, жеген тамагың тер менен чыга турган жер болсо, эң утугубуз ушул эмеспи? Алоолонгон оттун ичинде күйгөндөн жыргап, көлөкөлөрдө, бак-дарактардын көлөкөлөрүндө жыргап отурушка не жетсин? Бейиш эмеспи максатыбыз?